Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Урматтуу мекендештер, өтө көп мекендештер кара тизме боюнча кайрылып жатат. Кара тизмеден кантип чыгуу болот? Чыгуу болот. Эгерде Россия Федерациясында силер пандемия убагында нарушение болсо, ошол убакта силерди киргизип койсо, анда аны соттун чечими аркылуу чыгарса болот. Себеп деген ошол убакта силер билгендей президенттин атайын указы иштеши, ошол указга көпчүлүк баягы ички иштер министринин кызматкерлери карабай туруп, ошол убакта киргизип коет. Көп мекендештер ошо пандемия убагында кирген, аларды кара тизмеден чыгарса болот. Экинчиден, эгер Россия жергесинде сиздин балаңыз, ата-энеңиз, келинчегиңиз Россиянын жараны болсо, анда кара тизмеден силерди оңойлой тоже чыгарса болот. Үчүнчүдөн, Россия жергесинде силер официалдуу турда иштеп, жумуш ордунда налог төлөп иштеп атсаңыз, бул дагы негиз болуп эсептелет, кара тизмеден чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. Азыр көп мекендештер кара тизмеге болсо, өздөрү дагы билбей калып атат. Сайттан текшерсе, өздөрү таза бойдон чыгат, аэропортко келсе кара тизмеге киргендей болуп калат. Ошон үчүн бул жерде атайын жабык МВДнын кызматкерлери ала турган эле база бар, ошол базадан текшерүү керек. Ал база ачык доступка тилекке каршы жок. Ошол дагы кара тизмени кандай чыгарыш керек, кандай түшпөш керек, эгерде маалыматтар керек болсо, бизге Кыргыз диаспора кеңешинин кеңсесине кайрыңыз, номерлерге чалыңыздар, силерге биздин адистер, юристтер толугу менен түшүндүрүп берет. Сак саламатта болуңуздар мекендештер.